1 грамм алтын уурдалбайт. Садыр Жапаров акыркы талкуу жараткан маселелер боюнча комментарий берди. Соңку учурда өлкөдөн алтын чыгарылып кетти делген видео тарап ал коомчулук арасында кызуу талкууларды жаратууда. Ошондой эле Ысык көлдө комуз формасындагы пресстин курулушу дагы кайчы пикирлерди жараткан. Буга байланыштуу кабар агенттиги мамлекет башчысына бир катар суроолор менен кайрылып жооп алды. Асхат Осмонов аттуу жаран социалдык тармакта кыргыз алтынын чет өлкөгө жашыруун чыгарып кетүүдө деген видео таратты. Ал ачык эле сиздин байкеңиз Сабыр Жапаровду бул тишке тиешеси бар деп чыкты. Ушул маселе боюнча сиздин комментарий. Ал видеону көрүп менин күлкүм келди. Алтын уурдап башка өлкөлөргө чыгарып жаткан кишилер ошондой видео жасап, анан социалдык тармакка өздөрү таратат беле. Бүгүнкү күндө биздин өлкөдө мамлекетке тийиштүү алтын кендерден тоннасын бул жакка коелу. 1 грамм алтынды да эч ким уурдай албайт. Өкмөткө тиешелүү бардык алтын кендерге Кара-Балтадагы аффинаждык заводко видео камераларды коюп, баарын онлайн режимге санарикке киргизип койгонбуз. Күнү түнү дебей видео тасмага тартылып, компьютерге жазылып турат. Аны миңдеген адистер түз эфирден карап отурушат. Ал видеолор сакталат. 1,5 грамм алтын уурдайт деген эч кимдин түшүнүнө да кирбейт. Муну баары жакшы билишет. Эгер кокус эле кимдир бирөө жолун таап мамлекеттик мекемелерден 1 килограмм алтын уурдап камалса, мейли ким болбосун 100 эсе кылып мамлекетке кайтартабыз. Мындай кайтаруу иштери бир эле алтын кен тармагында эмес, башка тармактарда да болуп жатканын өзүңөр жакшы билесиңер. Мен канча убакыт президент болуп отурам, билбейм, аны бир Кудай өзү билет. Мөөнөтүм бүтүп, кызматтан кетип атканда өзүм эле эмес, бир туугандарым, бала чакамдын кийимиси өлкөбүзгө канча каражат кайдан инвестиция кылып алып келгени, кайсыл мекемелерди курушканы, кайсы тармакка канча каражат салганы, кыргыз элине, мамлекетибизге кандай пайда алып келишкени жөнүндө ар бирине отчет бердирем. Ошондо көп чындыкты билесиздер, азырынча айтпай турайын. Кыскасын айтсам, биз бүгүнкү бийликте олтурган командабыз жана бир туугандарыбыз менен өлкөдөн чыгарып кетүү эмес, өлкөбүзгө ташып келүү менен алекпиз. Мисалы, мага чейин жана мен бийликке келгенден баштап алтындан кандай пайда алганыбызды статистикалык маалыматтар, сандар менен айта кетейин. Ушундан эле мурда канча уурулуктар болгонун өзүңөр жыйынтык чыгарсаңыздар болот. Азыр мурдагыдай уурулук токтогон. Кыргыз алтындан 2020-жылга чейин таза киреше болгону 340 миллион сомго гана болгон. 2021-жылы дароо эле 2 миллиард 700 миллион сомго көтөрүлгөн. 2022-жылы 5 миллиард 600 миллион сом болду. 2023-жылы 12 миллиард 600 миллион сомго жетти. Мындай сандар бир эле кыргыз алтын менен Кумтөрдө эмес, бажы менен салык системасында дагы ушундай көтөрүлдү. Демек кайсыл убактарга чейин кайсыл тармактарда уурдалып келгенин өзүңөр баамдап алыңыздар. Ал эми Кумтөрдүн алтыны боюнча кеп кылсак, таптакыр эле башка сөз. Эгемендик алган жылдарыбыздан бери 2020-жылга чейин улуттук запасыбыз болгону 16 тоннага жеткен. Бүгүнкү күндө биздин улуттук запасыбыз 52 тоннадан түзөт. Бул биздин акыркы 3 эле жылда жетишкен ийгилигибиз. Жылдын аягына чейин бул сан дагы жогорулайт. Ошондуктан ар кайсы жасалма видеолорго ишеништин кереги жок. Убакыт баарын өз ордуна коет. Азыр жасалма интеллект менен ар бир адамдын үнүн коштоттуруп видео жасап кое берсе болот. Мен былтыр биринчи жолу менин үнүм менен реклама жасап койгон видео материалдарды көрүп таң калгам. Пресс-катчым телефон чалып, мен качан кайсыл жерден ушинтип сүйлөдүм эле деп сурасам, бул компьютер аркылуу жасалма интеллект менен жасалган видео экен деп жооп бергенден кийин билгем. Азыр технология ай сайын эмес, саат сайын өнүгүп жаткан мезгил. Ошондуктан ар бир маалыматты ар бир адам өзү талдап, андан кийин ишениши керекпи же жокпу өзү билиши керек. Сиздин тууган агаңыз Сабыр Жапаров кайсы бир өлкөдө алтындын куймасын кармап түшкөн сүрөтү бар эле го. Ошол сүрөттү коюп, биздин алтынды чет өлкөгө сатып жатат деген кепти айтып жатышпайбы? Бул боюнча кандай жооп бересиз? Ал сүрөт боюнча мен буга чейин эле жооп бергем, бирок дагы бир жолу элге маалымат үчүн жооп берип коеюн. 2021-жылы биз Кумтөрдү мамлекетке алгандан кийин дароо эле чет өлкөлүк тагыраагы эл аралык алтын саткан ЛБМА уюму биздин алтынды экспортко чыгарууга тыюу салган. Ошол мезгилде бизге дүйнөнүн булуң бурчунан ар кайсы өлкөлөрдөн келишип, силерден алтын сатып алабыз, бизге арзан баада бергиле деп сунуштарын бере башташкан. Мага да өкмөткө да көптөгөн сатып алуучулар келип турушкан. Иши кылса сатып алуучулар жайнап кетишкен. Ошондо бир тууган агам Сабыр Жапаровду туркиялык алтын менен иштеген бизнесмендер чакырып өздөрүнүн алтын заводун көргөзүшкөн экен. Алар деле силердин алтынды биз сатып алалы, арзаныраак бергиле дешкен. Ошол жерде түшкөн сүрөт экен. Эгер ичинде кедей бир арам ой болбогондо ал жерден алтын кармап сүрөткө түшмөк эмес да.
Бирок ошентсе да ал окуя боюнча агама сиз мамлекеттин ишине кийлигишпеңиз, мамлекет өзү чечет деп абдан катуу айткам. Албетте ошол кезде мен жаңы бийликке келип иштерибиз жакшы жылбай жатса, агамдын деле мамлекеттин иши алдыга жылып кетсе экен деген жакшы ою болгон. Бирок биз ошол мезгилде 1 жыл бою 1 килограммда алтын саткан эмеспиз. Алтындын баарын улуттук банкта сактап турганбыз. Кийин Центара менен тил табышып, көмтөрдү алып жакшынакай 2 жолго түшкөндөн кийин мурдагыдай эле улуттук банк аркылуу дүйнөлүк баада сата баштаганбыз. Азыркыга чейин алтындарыбыз дүйнөлүк биржада сатылып жатат. Жакында Комуз формасындагы престе куру корбоо боюнча социалдык тармакта сурамжылоо жүргүздүңүз. Бул карадамыңызды кубаттагандар көп болду, бирок президент шайлоодо 80% добуш алган. Эл ага чечим кабыл алуу укугун берген. Эми сурамжылоо кылбай эле өзү чечип кабыл ала бербейби дегендер болду. Чын эле элге алып чыкпай эле кура берсеңиз болбойт беле. Ооба, элдин 80% мага ишенип 6 жылга өз тагдырын, мамлекеттин келечек тагдырын чечүү укугун берген. Эгер саясий маселе болсо мен элден сурабай эле өзүмдүн чечимимди чыгара бермекмин. Бирок бул маселе улут менен кошо жаралган улуттун аспабы, Комуз жөнүндө болуп жаткандан кийин сурамжылоо кылып коеюн дедим. Анткени мага басма сөз катчым телефон чалып, ар ким ар кандай пикир жазып жатышат. Каргагандар да бар дегенде бул мага катуу тийип, сурамжылоо жарыяладым. Сурамжылоодо элдин көпчүлүк бөлүгү тагыраагы 96% макул деп добуш беришти. Ошондуктан бул долбоор өзгөрүүсүз калды. Ал жерде Комуздун өзү эмес да болгону сөйлөкөтө. Тескерисинче, өлкөбүзгө келген ар бир туристке Комузубузду, боз үйүбүздү даңазалап таанытуу аракети болуп жатат. Мунун эмнеси жаман? Рух Ордого келген туристтерге комплексти көргөзүп чыккандан кийин боз үйгө алып барып кыргыздын тамагын берсек жакшы да. Боз үйдүн ичиндеги ресторандарды тейлеген улан кыздарыбыз дагы улуттук кийимчен болушат. Кыскасы улуттук колоритибизди да сактап чет элдиктерге жайылтсак эмнеси жаман? Желекти өзгөртүп атканда да элдин сурамжылоо кылып койсо болмок дегендер болууда. Желек эми Комуз эмес да, желек тез алмашып турган символ. Биздин кыргыз деген атыбыз 5000 жылдан бери жашап келет. Комузубуз дагы ошол мезгилден бери келатат. Желегибиз болсо далай жолу өзгөргөн, дагы да мезгил талабына жараша өзгөрө берет. Мисалы, өнүккөн өлкөлөрдүн алалычы Америка өз желегин 26 жолу өзгөрткөн, Испания, Венесуэла 8 жолу, Францияда желек саясий режимге карата алмашып турганы маалым. Эң негизгиси мен элибиздин тагдырына, мамлекетибиздин келечегине балта чапкан чечимдерди кабыл албасам болду. Андай чечимдерди кабыл алуудан алысмын. Ар бир чечимим жет эмес, жетимиш өлчөнүп бир кесилет. Демек, менин ар бир саясий чечимдердин артында келечекте эл үчүн, мамлекет үчүн бир жакшылык же пайдасы бар бир нерсе жатат деп билсеңиздер болот. Ар бир чечимиме тарых өз баасын берет. Азыркы мезгилдеги чечимдериме келечектеги кыргыз эли, келечек муундарыбыз эң жакшы деген баа бербесе дагы жакшы деген баа берет деп терең ишенем. Сурамжылообузга жооп бергениңиз үчүн рахмат. Ишиңерге ийгилик каалайм. Маектешкен кабар, Куманын башкы директору Медирбек Шерматалиев.